Созақ районунун Атабеков айыл аймагындагы Бегабат көзөмөл өткөрмө бекетинде оңдоп түзөө жумуштары жүрүүдө. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Авсаттар Сыргабаев чек ара өткөрмө бекетине барып, оңдоп түзөө иштери менен жеринен таанышты. Аталган автожол чек ара бекетиндеги шарттарды жакшыртуу үчүн мамлекет тарабынан акча каражат бөлүнүп, декабрь айына чейин бүткөрүү пландалган. Облус башчысы жумуш ыргагын сапаттуу аткарууну тапшырып, керектүү бардык шарттарды камсыздоо зарылдыгын эскертти. Азыркы учурда Кыргызстан менен Өзбекстандан Жалал Абад облусунун аймагындагы 2 жөө жүрүүчүлөр өтүүчү чек ара бекети иштеп жатат. Жалал Абад областы боюнча Бегабат пост, Сейдукум, Нанай, анан Алабук районундагы Баймак постору ачылуу боюнча буга чейин протоколдор түзүлгөн. Ошо протоколдун негизинде биринчи болуп Бегабат өткөрмө постун ачабыз деп атабыз. Азыр акча каражаттары бөлүнүп, ремонт иштери жүрүп атат. Кудай буйрса 1 декабрга бүтөт.